Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Демек, азыркы мезгилде кичинекей балдар аябай кыйналып, ушундай бир вирустук инфекция жүрүп, кичинекей балдар көбүрөөк жабыркашып, жаш балдар бөлүмдөрүндө жаш балдар көбүрөөк кайрылып атышат ата-энелер. Демек, алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Эми ооруп калгандан кийин албетте өзүнүн ыкмалары бар. Бирок ошол ооруганга чейин, бирок ооруп калганда деле мына ушул ыкмаларды жасай берсеңер, жаш балдар ушул оорудан тезирээк чыгат. Демек, биз оорубайт деп эч кимди айта албайбыз. Себеби деген абада дайыма вирус учуп жүрөт. Ал кааласак да, каалабасак да биз жыттасак, ал бизге кирет. Биз жыттасабыз, биз дем алгандан кийин ошол аба менен биз микробду киргизебиз. Чоң адам болобу, кичинекей адам болобу, азыр бардыгы ошол вирусту киргизип кыйналып турган мезгили. Демек, жаш балдарды кандайча биз алдын алабыз. Жаш балдардын алдын алыш үчүн мен ошол дайым эле чоңдорго кандай тамак айткан болсом, ошол эле тамакты колдонгонуңар эң жакшы метод болуп эсептелинет да. Мына ошо сүт оокат тамактары, мисалы сүт болобу, творог болобу, каймак болобу, кыскасы сүттөн жасалган тамактарды кое турасыздар. Таттуу болгон нерсенин баарын кое турасыздар. Бул кум шекер болобу, башка болобу, шоколад болобу, таттуунун баарын жок кылып турасыздар. Жана андан тышкары ун азыктарын бербей турасыздар. Демек, эмне берем деп айтасыздар. Ансыз деле бала бир аз температура болуп калса, бир аз жөтөлүп калса, баланын мурдуна кирдиби вирус, баланын тамагына өттү, ал баланын баары бир аппетити болбойт. Демек, сиздер сөзсүз түрдө кайнатылган тамак берип турганыңыздар бул эң жакшы нерсе. Демек, күрүчтү сууга бышырып бересиздер бүгүн, эртең гречканы сууга бышырып бересиздер. Кааласаңыздар сууга бышырылган боюнча, демдеген боюнча бериңиздер. Кааласаңыздар суюк боюнча берсеңиздер болот. Мындан тышкары балага сөзсүз түрдө лимфа массаждарын жасоо керек. Ушул гана нерсе кирген вирустун керексиз нерселерин сыртка чыгарып коет. Урматтуу ата-энелер, эң негизгиси силер муну эстеп калыңыздар. Адамга вирус кирди, ал кирип мурун көмдөйүндө жашадыбы, тамак көмдөйүндө жашадыбы. Демек, ошол вирус өзүнөн ошо биздин организмдеги клеткаларда жашап, өзүнөн керексиз затты чыгарат. Себеби ал тирүү жанда, ал жашады, алда тамактанды, аны кечирип коюңуздар, ал да ажатканага барат. Демек, ошонун чыгарган ажатканасы бул баланын температурасын көтөрөт. Температура десе эле коркуп эле паникага түшпөңүздөр ата-эне. Сиз паникага түштүңүзбү, апасы? Демек, сиздин энергияңыз балаңыз менен бирге. Сиз балаңызды кайра көбүрөөк кыйнап аласыз. Паникага түшпөңүздөр. Эң сонун спокойный, тынч абалда кабыл алыңыздар. Температура, значит, менин балама микроб кириптир, менин балама вирус кириптир. Демек, ошол вирус жашап өзүнөн шлак чыгарыптыр. Ошол шлакты кетирем деп организм күрөшөт. Демек, күрөшкөнү бул ошол реакция, бул температура көтөрүлдү деген сөз. Андан коркпоңуздар. Температура кантип түшүрсө болот? Азыр эми көрүп атасыздар, парацетамолдун зыян жагы бар деп атат. Башка дагы температура түшүрө турган ибупрофен, башка бүт эле температура түшүрө турган таблеткалардын зыяны бар деп айтып атышат. Демек, сиз таблеткага чуркабастан, сиз ошол баланы эң эле жөнөкөй жолу спиртовой, полуспиртовой раствор деп коет. 2 столовой ложка спирт алыңыз, 2 столовой ложка суу алыңыз, сууну жылуу кылыңыз, экөөнү аралаштыргандан кийин жылуу суу болуп калат. Мына ошону ватага малып туруп, денени бүт шыбайсыз. Комната жылуу болсун, жылуу комнатада жылаңач кылып туруп, спирт менен шыбап, анан сөзсүз ХБ материалга ороп, жаткырып коюңуздар. Мына ушундайда температура түшөт. Эми биз илгери союз мезгилинде мындай пенициллиндин шишесинде, азыркы цефтриаксондордун идиштерине суу куюп туруп, морозиловка коюп койчук. Ошолор муз болуп калчу. Мына ошол музду дагы эң чоң жуун кан тамырлар кеткен жерлер. Бул эки колтуктун ортосу, эки чаттын ортосундагы ошол жерлерге коюп, ошол муз идишти да кармап турсак, ысып, температура деген бул кан тамырды ысыйт да. Ошол кан тамыры өтүп кетип калган жерге муздакты коюп турсак, кан музда өтүп дагы баланын температурасын түшүрүп жиберет. Эми ага да эч кандай кыла албаган болсоңор, албетте анда айласы жоктон кичине болсо дагы ошо температураны түшүрө турган жаропонижающий деп коет, ошо жаропонижающий таблеткаларды берсеңиздер болот. Эми кийинки эң жакшы нерсе бул балага без тамырларга массаж жасоо. Демек, биз азыр
Мася. Ой, какой храбрый мальчик. Ага, стой. Ты держи меня. Ага, вот так держи, не бойся. Так, не бойся, я тебя держу. Демек, қараңыздар. Демек, қараңыздар. Жаш баланың мына ақырек сөйгі бар. Бізде еле бұларда болды, біздің еле кішекейлеріміз. Мына екі жақта ақырек сөйік бар. Мына ушыл екі ақырек сөйікті сөзсіз түрде сілер мына қолыңарды вилка қатары мына жақынырақ алып келіңіз. Так, демек сол жақтан баштаймыз мінеке. Қаласаңар 7 жолы, қаласаңар 14 жолы, қаласаңар 21 жолы массаж жасаш керек. Анан кейін оң жақ, сол жақ, оң жақты жасаш керек мінеке. Андан кейін мойынды мына. Біз мойындағы абдан көп бес тамырларды сөзсіз түрде сүріп, денедегі сөзсіз түрде сүріп, без тамырларды біз жылдырышымыз керек. Андан кейін құлақты қайырлы вилка қылып, екі құлақтың жанынан алып түшіміз керек. Не бойся, ты меня держи. Так. Андан кейін омыртқа, артқы омыртқа жақтан сөзсіз түрде баланы алдыға алып келіш керек. Баланың теридегі бес тамырларын алдыға сүріп, оң жақты, сол жақты сөзсіз түрде сүріп келіш керек. Эми мұрдыларынан суағып қиналышат балдар. Демек, мұрындың жанындағы, все, чуть-чуть. Так, мұрындың жанындағы бес тамырларды біраз түртөбүз. Бес түйілчөктөрдү түртөбүз дагы, анан буларды минтип, сөзсүз бул жакка массаж жасашыбыз керек. Биз бес тамырларды жылдырбайынча баланын ичине кирген вирустун шлактарын эч качан чыгара албайбыз. Мен дайым айтып келемин, анан же астыңкы жакка карагыла. Мен дайым айтып келемин, урматтуу ата-энелер, дүйнөдө алтын таблетка жок. Мынакей ооруйт, бала ошон үчүн кичине болсо дагы реакция берип атат. Көрдүңөрбү? Түйүлчөктөр бир аз ооруп атат. Демек, биз денедеги керексиз нерсени, вирус кирип толуп калган шлактарды кетириш үчүн биз бес тамырды жылдырмайынча биз анын денесин ордуна алып келе албайбыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Толуп калган. Ошон үчүн бала мен бассам ооруп атат, реакция берип атат. Так. Мына сөзсүз түрдө баш жакты, жогорку бөлүк жакты жасамайынча биз баланы эч качан температурасынан түшүрө албайбыз, баланы биз айыктыра да албайбыз. Мынакей биринчи бөлүк бүттү. Эми экинчи бөлүк. Киндиктен өйдө бүт бардык бес тамырлар колтукка. Демек биз колтуктагы бес тамырларды биз массаж жасашыбыз керек. Мына бир аз ооруйт, бала реакция берип атат. Ошон үчүн мына кармаңыздар. Бул жерде эми щекотно, да? Значит, эки жакты тең сөзсүз түрдө кармалап, бул жерде булчуңдар бар. Булчуңдарды кармалап туруп, анан биз караңыздар, колду мына сүрүшүбүз керек. Жылаңач териге, эми мен бала үшүп калбасын деп кийимчен жасап атам. Демек, комната жылуу болуш керек. Жылаңач териге чоңдор өздөрүнө кандай жасагандай, баланы дагы, жаш баланы дагы сөзсүз түрдө мына денесин массаж жасаш керек. Бул жагы бүттү. Демек, экинчи жагын баштайбыз мынакей. Анан ортоңку бөлүктү алып барабыз. Анан колдун учунан алып барабыз. Колду бүттүкпү? Эми курсактан өйдө мына денени караңыздар. Ортодон сол жакты сол жакка сүрүп барыш керек. Оң жакты оң жакка сүрүп барыш керек. Арт жакты дагы сол жакты сол жакка сүрүп алып барыш керек. Оң жакты оң жакка сүрүп алып барыш керек. Бул денени силер жылаңач этке жасайсыңыздар. Шуну эстеп калыңыздар. Азыр бул бала ушуп калбасын деп мен кийимчен жасап атам. Силер сөзсүз түрдө жаш баланы жылаңач этке жасайсыңар мынакей. Так. Всё. Так, держи. Эми караңыздар. Үчүнчү бөлүк калды.
Üçüncü bölüktü жасаш үчүн сөзсүз түрдө биз чат жакты көбүрөөк кармашыбыз керек. Урматтуу мекендештер. Так, чат жакты. Бул эң сонун жасала турган массаж. Чаттагы бездер өтө көп болгондуктан, чат жактагы массаждарды көрдүңүздөрбү? Баланын чатындагы бездеринен көбүрөөк кылышыбыз керек. Көбүрөөк ушуларды массаж жасап туруп, анан кийин киндиктен ылдый баланын чат жака терисин сүрүшүбүз керек. Анан арт жакты да алдыга сүрүшүбүз керек. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин сөзсүз түрдө бутту өйдөгө сүрүшүбүз керек. Мына биринчи бөлүктү сүрөбүз, анан кийин экинчи бөлүктү сүрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Анан буттун учунан барып сүрөбүз. Так, демек караңыздар, урматтуу мекендештер. Сиз баланын без тамыры менен иштейсиз, демек баланын içine girgen virüstün şılaplar sırtqa çıgat dağı temperatura bolboy. Tak. Emi. Urmatlı mekendeşler, bundan sırtqarı. Так, демек мындан чыкары мекендештер. Ушул эле без системасын эле массаж жасап калбастан, сөзсүз түрдө биз баланын курсагын кармалашыбыз керек. Демек, азыр мен курсагын көрсөтөйүн. Так, ложись. Так. Так. Мынакей баланын курсагы, караңыздар. Демек, биз баланын курсагын сөзсүз түрдө чуть-чуть массаж сделаем. Хорошо? Чуть-чуть массаж сделаем. Так, караңыздар. Киндиктен бир эл жогору, киндиктен бир эл оң жакка, экөөнүн кесилишкен точкасында өттүн точкасы болот. Демек, сиздер ушул жерде сөзсүз түрдө 1 мүнөткө чейин кааласаңыздар басып туруңуздар, кааласаңыздар мындай кылып массаж жасайсыздар. Анан кийин сөзсүз түрдө оң кабырганын астына жыласыздар. Анан кийин эки кабырганын ортосуна жыласыздар. Анан кийин сол кабырганын астына жыласыздар. Анан кийин чат жакты жасайсыздар. Анан кийин сол жакта чатты жасайсыздар. Товарыштын үстүн жасап койсо да болот мынакей. Киндикти сөз жасайсыздар, массаж мынакей. Киндиктен өйдө дагы кичине жасап коесуздар. Мына ушул жерлерди жасоо менен биз ички органдардагы кан айланууну, ички органдардагы без айланууну жакшыртабыз. Ушуну менен баланын температурасын түшүрсө болот. Ушуну менен баланын аппетитин ачса болот. Демек, сөзсүз түрдө жаш балага лимфа массаж, сөзсүз түрдө баланын курсагын басуу керек. Эми үчүнчүсү сөзсүз түрдө балаңыздарды тамак ичирерде эс тартып калган, басып калган баланын сөзсүз түрдө мына оң кабырганын астын өттү түртүп анан тамак бериңиздер. Урматтуу ата-энелер, мына ушулдагы эң жакшы ролду ойнойт да. Оң кабырганын астын, мына мен чоңдорду дайым жасагыла деп келем. Демек, силер дагы жаш баланын мына кабырганын астына колуңарды киргизип, кабырганын астына колду киргизиш керек. 10 жашар, 7 жашар балдар өздөрү жасайт. Андан кичинекейлерди силер жасап беришиңер керек. Тамакка чейин 3 жолу тамак бересиңерби? Демек 3 жолу тең баланын оң кабыргасынын астын сөзсүз түрдө түртүп, өттү чыгарып туруп, анан тамак бериңиздер. Эгерде аны жасабайм десе, анда сөзсүз түрдө баланы бир 30 жолу, 40 жолу мындай эңкейтесиңер. Ушундайда дагы өт жакшы чыгат. Ушу эки ыкманы бирөөсүн колдонсоңор болот. Же оң кабырганын астын түртөсүңөр, же баланы сөзсүз түрдө эңкейтесиңер. Мына ушундай урматтуу ата-энелер, балдарды оорубасын десеңиздер, мына ушуну жасай берсеңиздер эле, бул профилактика да болот. Жана уже вирус кирип туруп, организмди өзгөртүп койгондон кийин вирусту кууп чыкканга дагы жардам бере турган эң сонун ыкмалар болот. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.